Бул вакцинация жөнүндө айта кете турган болсок, бул илгертен бери, Союз кезинен бери эле, биздин СССР кезинде эле ошондон бери эле вакцинация келип жүргөн, жүрө бермекчи. Вакцинациянын эч кандай зыяны жок. Эми кээ бир ооруларга өзүнүн бир противопоказаниялары бар. А бирок негизги, эң негизги биздин калкка вакцинация керек. Және ошо биздин келе турган оорулар, ошол эле гепатиттер, ошол эле грипптерге алып эле жүргөнбүз. Эч кандай осложнениеси жок эле алып жүргөнбүз. Ошон үчүн менин оюмча алыш керек. Эң негизги населениянын, биздин калктын көбүн ошол вакцинация кылып тургандан өтөрү жок менин оюмча. Анан экинчиден, эгерде коронавирус боюнча биздин служба, экстренный службада күн түн дебей эч кандай анамнези жок келишет. Ошол эле температура ушулар келет, ар кандай оорулар келет, күн түн дебей иштейбиз. Ошо ооруларга, бейтаптарга жардам көрсөткөндө түздөн түз эме болушу мүмкүн, жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге биринчилерден болуп медиктерге өзгөчө экстренный службага сөзсүз вакцинация керек деп ойлойм. Ошол эле ковид болобу, ошо башка вакцинациясы болобу.